истихфар кылайлы. Пайгамбар айткан, ким истихфарды бекем кармаса, 3 пайдасын айтты истихфардын пайдасын. Унутпайлы тугандар. Ушуну үйгө алып барайлы. Атабызга айтайлы, апабызга айтайлы, аялыбызга айтайлы, бала чакага айтайлы. Айтып эле койбостон, өзүбүз дагы аткарайлы, аларды дагы аткартайлы. Пайгамбарыбыз айтат, ким истихфарды бекем кармаса, Алла Таала мага бардык тосулуп калган, жабылып калган жолдорун бардыгын ачып салат дейт. Аз айтып атпаймынбы? Şu men balamın жолу жабылып калды. Bir dem salıp berесизби? Жол ачылып кетсин. Багы жабылып калды. Dem salıp berесизби? Багы ачылып кетсин. Же bir кайсыл жерге барып кой союп келейли, эмне кылайлы деп. Токто, истихфарды карма. Пайгамбарыбыз айтат, истихфарды эле карма, эч жака баргандын кереги жок. Эч кандай дем салдыргандын кереги жок, эч нерсе кылгандын кереги жок. Үйүңүздө турасыз, Алла Таалам сизге жолуңузду ачат, багыңызды ачат, бейишиңизди ачат Алла Таала. Жүрөгүңүздү ачат, хидаяттын эшигин ачат. Качан истихфар кылыңыз. Алла Таала эмне деп атат? Ушундай бардык тардыктан кеңдик кылып коет экен. Жүрөгү сыгылган, көкүрөгү сыгылган, Алла Таалам кең кылып коет жүрөктү. Экинчиси, бардык жалачылыктан Алла Таала мага курсанчылык берет. Үчүнчүсү, ойлобогон жерден Алла Таалам ырыскысын жеткирет дейт. Ойлобогон жерден ырыскысын Алла Таалам алып келип берет. Ошон үчүн иншалла истихфар кылайлы. Астагфируллаха ва атубу илей. Эң кыска, эрте менен жүздө, кечинде жүздө, андан көп болсо дагы жакшы.